Көздөр Гүлжандар коюуга кадамды. Советтик армиянын Оған Демократиялық Республикасында каза болгон Мырзабыздын апасы. Ушундай администрация башчысы акимдин Арда грамотасы менен 20-23 аскер бөлүгүнүн капитаны Кожомбердиев Нурсултан Нурдинбаевич сыйланат. Армиянын чектелген контингентинин Афганистандан чыгарылгандыгын эскерүү күнү катары белгиленип келүүдө. Адамжар району боюнча өз интернационалдык милдетин өтөө үчүн 275 жараныбыз аскерге чакырылган болсо, тилекке каршы эр азаматтар жоокерлерибиз ал согушта баатырларча курман болушкан. Жуматов жана Жээнбеков мектептеринин сымдары 9 жоокердин сымдары көчөлөргө ыйгарылган. 6 жерге эстеликтер орнотулуп, 1 эскерүү балы уюштурулган. Афганистандын интернационалдык милдетин өтөө учурунда биздин район Акбаралин Аппазович. Исраилов Назиржан Оғыз. Бизге атайын грамота келип калган экен, ошодон баштасак, Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдумдарды уюштурууга жана өткөрүүгө көмөктөшкөндүгү жана Афган жергесинен чыгарылганын 33 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумун өнүктүрүүгө жана шайлоо процессинин субъектилеринин укук маданиятын жогорулатууга кошкон олуттуу салымы, ак ниет жана жемиштүү эмгеги үчүн Кадамжар райондук мамлекеттик администрациясынын уюштуруу иштери жана жергиликтүү алымжа башкаруу бөлүмүнүн башчысы жана Афганет коомдук бирикмесинин төрагасы Султанов Алымбек Шабидинович ыраазычылык кат менен Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрайымы Шайдалбекованын ыраазычылык каты менен сыйланат. Жана өзүнүн коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн төмөнкү жарандар, төмөнкү биздин патриот инсандарыбыз
Кадамчы райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйлансын. Алга айлайма Афган согушунун ардагери Эргашев Абдилла Исмаилович. Ушундай эле акимдин ардак грамотасы менен Майдан айыл аймагынын тургуну Афган согушунун ардагери Анарбаев Мукамбек Абдуллаевич. Администрация башчысы акимдин ардак грамотасы менен сыйланат. Масалиев айыл аймагынын тургуну Афган согушунун ардагери